Ал акчаларды каяктан аласыңар ошончо машинаны? Адамдар азыр бир машина ала албай өмүр бою иштегендер бар да, чет өлкөдө. Биз ал жерде наличка алынбайбыз да. Наличка албайбыз мынаканчы. Силердин артыңарда жанагындай бир чоң олигархтар, байлар жокпу? Жок, андай жок. Кантип анан 5 машинаны алып чыгып, кымбат автоунааларды коюп атасыңар? Мыйзамсыз экени го, ал түшүнүктүү. Бирок ошондой болуп атса дагы ошол каражатты каяктан таап атасыңар деп атабыз да. Каражатын биз сразу машиналарды сатып алып туруп анан койбодук. Бул жерде Элдин билетинен сатылып алынган акчаны биринчи ошол машиналарды кантип кимден уруксат алып коесуңар? биринчи бул жерде өзүбүздүн тааныш акаларыбыз бар, жакындарыбыз бар, ошолордун машиналары бар, перекупщиктери бар, ошолордон алып коюп атабыз да. Алардан кантип аласыңар? Карызга жөн эле сүрөткө тартып алалы деппи? Видеого. Сүрөткө тартып алалы деп эмес, кадимкидей сатып алабыз, вариантка сатып алабыз да. Билет албай койсо эмне кыласыңар элден? Кантесиңер? Билет алып атышат. Мыйзамсыз да биз айтабыз да, албагыла билет. Азыр мыйзамсыз, мунун баары алдайт силерди деп. Азыр мен өзүм элге опрос кылайын. WhatsApp'ta ар биринин номери бар да менде. WhatsApp'ta ар биринин номери бар. Мен ошо канча билет сатылган болсо, ошого ылайыкташтырып, ушул жерде токтотуп туруп, оюнду өткөрүп берейин. Акыркы пикирим ошол, элге мен өзүм сөз берген призерди ойнотуп берейин. Мыйзамсыз болсо кантип ойнотуп берейин? Дагы деле мындай токтотоюн деген нерсе жок сенде. Токтотом да, ошо мен токтотом, ошо элден билет сатып алдым эле. Канча билет сатылган? Точно билбейм. Өткөзүп аткан сен болсоң, канча билет сатылган билбесең. Мен телефон берки оюнду телефон менен карабайм да. Сага мамлекеттик ошол Финнадзордон эскертүү билдирүүлөр бардыбы? Жок, эскертүү мага келбеди. Түшүнүктүү. Рахмат мейли.